Садыр Жапаров кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Түрмө пансионат эмес, Камчыбек Ташиев нааразы болгондорго жооп берди. Экс-депутат Аю холдингинин ээси Шаршембек Абдыкеримов сыртынан камакка алынды. Эгемен мамлекетибиздин, эркин элибиздин, демократиялык коомчулугубуздун өзөгүн өз ишин берилип сүйгөн жаратман, иштерман чыныгы каармандар кармап турат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн өлкө жана эл алдында сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик өзгөчө наам, белгилер ыйгарылган инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып айтты. Өлкө башы өз сөзүндө эл сыйлаган, калк кастарлаган инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу вазыйпасын аткаруунун өзү эле чоң сыймык экенин белгиледи. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз. Алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү дем күч болуп, алдыга умтулууга жетелейт, деди Жапаров. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мамлекетте тополоң болуп турса экен деген саясатчылардын бардыгына жазасын мыйзам чегинде колуна бериш керек. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жумгал районунун Чаек айылында аталган комитеттин райондук бөлүмүнүн имаратынын ачылышында сүйлөп жатканда айтты. Түрмө алар үчүн мамлекеттен тартып алган пансионаты эмес. Түрмө деген түрмө. Мыйзам бузгандарды тарбиялаш үчүн курулган. Түрмөгө чыдабайбы, анда мыйзамды бузбасын. Мамлекеттин тынчтыгына залал келтирбесин, деди Ташиев. Ишкер экс-депутат Аю холдингинин ээси Шаршембек Абдыкеримов сыртынан камакка алынды. Мындай чечим чыккандыгын Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлашты. Абдыкеримовду сыртынан Бишкектеги номер 1 убактылуу тергөө абагына киргизүү өкүмү чыкты. Белгилей кетсек, мындан 1 ай мурда жалпыга маалымдоо каражаттары ишкердин Дубайда дарыланып жаткандыгын жазышкан. 14 апрелде президент Садыр Жапаров Аю компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводу мамлекетке өтүп жаткандыгын билдирген. Анын айтымында компанияга салыкты жашырбоо, акцизди жасалмалоо жана спирттик контрабанда кылбоо боюнча эскертүү беришкен. Президент мындан ары спиртти дагы, аракты дагы мамлекет өзү чыгарарын белгилеген. Ички иштер министрлиги Аю компаниясынын Сокулук айылындагы Токмок шаарындагы кампаларына тинтүү жүргүзүлүп, мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 260 тоннадан ашык этил спирти, бухгалтердик документтер, акциздик маркалары жок 12 000 бөтөлкөдөгү спирт кошулган ичимдик табылганын кабарлаган. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети санариптик өнүктүрүү министри кызмат ордуна Нурия Кутнаеваны дайындоого макулдук берүү маселесин карап, анын талапкерлигин жактырды. Нурия Кутнаева президенттин жарлыгы менен санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп 7 сентябрда дайындалган. Ал буга чейин Түндүк мамлекеттик ишканасын жетектеген. Аталган министрликти буга чейин Талантбек Иманов жетектеп келген. Нарын, Жалал Абад жана Чүй облустарындагы мектептерде робототехника класстары ачылат. Бул тууралуу Кыргыз патенттен билдиришти. Маалыматка ылайык, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги тарабынан Түрк кызматташтык жана координация агенттиги менен биргеликте Нарын шаарынын номер 8 мектебинде, Чүй облусундагы Кайыңды шаарынын номер 3 мектебинде жана Жалал Абад шаарынын Балдар чыгармачыл борборунда робототехника жана санарип дизайн окутуу борборлору ачылуу алдында турат. Бүгүнкү күндө аталган борборлорго керектүү жабдуулар, компьютерлер, интерактивдүү такталар, көп функционалдуу принтерлер, 3D каражаттар жана эмеректер жеткирилүүдө. Жакынкы күндөрдө робототехника кабинеттеринин расмий ачылышы уюштурулуп, аталган жабдуулар белек катары тапшырылмакчы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев калкты көмүр менен камсыздоо маселесин талкуулады. Жыйында көмүрдүн баасынын өсүшүнө жол бербөө, социалдык жакта маанилүү товарлардын баасын такай көзөмөлгө алып туруу тапшырмасы берилди. Өзгөчө Баткен жана Ош облустарында көзөмөлдү күчөтүү керектиги айтылды. Быйыл күз-кыш мезгилинде калктын керектөөсүнө 1,2 миллион тонна кара отун керектелет. Көмүр республика боюнча 549 базада сатылат. 8 сентябрда министрлер кабинетинин токтомунун негизинде өлкөдөн автомобиль транспорту менен көмүрдү сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салынган.